негизи эле мындай кичинекей эле нерсе, чындап келгенде көп деле көңүл бура турган нерсе эмес, бирок ошондо деле баягы ачык эле сүйлөшөлү да. Мен съемка кылып кеткенден кийин, эгер ошол жер начар болсо, ал жердин содасы кыйла эле түшөт да. Анан калп патриот болбой мындай кыргызча сүйлөө, анан тигиндей мындай, анан кийин буюрса баары жакшы болот. Салам, мен YouTube каналым катталуучулары. Дам программасына бүгүн конокто өзгөчө болмокчу. Анткени Кыргызстанды дүрбөлөңгө салган жана тартипке бардыгын чакырып келген Эрулан Кукулов коногубузда. Несахар программасын алып баруучу жана жетекчиси. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Биздин программабызга кош келипсиз. Ушул программабызга катышууну сунуштаганда баш тартпай келгениңизге абдан кубанычтамын. Бүгүн биз эмне жасайбыз? Бүгүн биз балыкты жасайбыз. Макул. Мен негизи баягы мындай неме эмесмин, повар эмесмин, ашпозчу эмесмин, мен билбейм мындай нерселерди, бирок ушул билгеним эле жумуртка курганды билем. Анан бүгүн сен айтканыңан баягы аракет кылып ушул балык жасап көрөйүн деп чечтим. Анан кийин жумуртка деле куруп берем неметсе. Андай жасалышууга эмнелер керек бизге? Балык жасасам. Балык жасаш үчүн бизге сахар керек. Обязательно. Жок, балык жасаш үчүн бизге керектүү нерселердин баары бар. Туз бар, балык өзү мына турат. Момундай приправа алдым, жолдон келатып. Анан кийин жашылчалар и могу баягы лимонду кошобуз. Макул, анда мен эмне кылайын? Мен анда сизге лимонду турап берейин, сиз анда балыкты маринад кыласызбы? Канча мүнөт маринадта туруш керек? Балык негизи немеде, жеңил эле бир 10 мүнөткө дейин. Кандай жүрөсүз өзүңүз? Жакшы, жакшы. Рамазан айында сиз экөөбүз көрүшүп жатабыз дегендей. Орозо кармадыңызбы? Жок, орозону мен ден соолукка байланыштуу кармап алгам 2-3 жылдан бери. Буюрса, ден соолуктуңда болсак кармайсыз да. Несахар программасын дароо эле баштайлы. Несахар программасын ачканыңызга канча жыл болду? Так, өзү Несахардын ачканыма 3 жыл болот. 11-июнда болот. Бирок ага чейин бул долбоор бар болчу. Аты неме болчу? Жарандык активист деген ат менен ошол YouTube'да эле чыгып турчу да. Андан мурун делечи. Анан немеге Апрель телеканалына келгенден кийин баягы ошол жерден алар жарандык активист деген немени кабыл алгыбыз келген жок, атты өзгөртөбүз дешти. Анан ошо өзгөртүш үчүн баягы Несахар деп андагы бир 2-3 сааттын ичинде ойлоп тапкам. Анткени эртеси күнү съемкалар болчу. Ошол Несахар деп аталып калган. Несахар деп аталышка эмне себеп болду? Эчтеке деле болгон жок. Бул программа шекер эмес болгондой. Бул программа таттуу эмес, ачуусу да болот дегендей ойдо коюлду, Ой деле мындай деле терең ой деле жок болчу негизи, коюлуп аткандачы. Баягы неме болуп. Эртеси күнү мага съемкалар болот деди. Анан алар я вам покажу деп атаган. Нерселерди көрсөтөм. Проектти анан бир съемка болгон ал мененчи. Бир съемка болуп, анан ал эфирге чыкпай калган. Анткени ошол ат жакпаган себебинен мен аны эфирге чыгарган эмесмин. Анан экинчи съемкада эртеси күнү съемка болот да, анан кийин ошондо неме кылган да. Жаңы ат, анда өзүң каалаган атты ойлоп тап дешти. Анан ошол жерден эле баягы убакытка байланыштуу тез чечим чыгарыш керек болчу. Анан неме кылдым. Столдун үстүндө турган нерселердин баарын атап чыктым. Анан кийин сахар бар болчу. Анан кийин ошол сахар деп жазгам. Анан кийин дагы бир вариант кылып, Несахар кылып кошуп койгом. Анан ошентип туруп анан кийин 4-5 вариант бар болчу. Анан өзүмө жаккан, анан командага да жаккан Несахар долбоору болду. Анан ошентип Несахар болуп аталып калган да. Мындай терең ойлонгон эмеспиз, бирок чындап келгенде аябай немеге дал келген да, долбоордун өзүнөчү. Анан ушу Несахар долбоору региондорду кыдырып баштаган окшойт. Жакында эле Нарынга барып келдиңиз. Нарынганда жөн барбай, Нарынга эмне болуп кеттиңиз мындай? Элге түшүндүрмө жүргүзүп кетсеңиз. Бир карасам плакаттар көрүп, Эрулан биз мененбиз, сиз мененбиз, баары жакшы болот деген дагы жаштар чыкты. Анын арасында эжекелерди да көрүп калдым. Анан эмнеден улам ушундай адамдар дүрбөлөңгө салдыңыз?
Нарындан биз буга чейин деле аймактарга чыкканбыз. Негизичи 19-жылы болуш керек, Ошко барып келгем мен. Бирок баягы Нарындан ошо съемка болгондо Топ Ночь деген компаниясы бар экен. Ошол Топ Ночь деген компаниясы баягы неме бизге арыз жазып үстүбүздөн. Анан мени күбө катары ошол немеге ГОВДга, Нарын областынын ГОВДсына чакырган. Мен акыркы малдарда баягы жумушума байланыштуу аябай эмоциональный болуп калдым. Ошол кат дароо келгенде эле, катма дароо келгенде эле баягы немеге чыгып, Инстаграмга чыгып, анан ошентип элдерге баягы айтып, өзүм да жиним келип, анткени Топ Ночь компаниясында складында бир 70% просрочка болгон. Ошондо деле болбой үстүмө баягы заявление жазганына жиним келип, анан ошону эфирге чыгып айткам. Бирок колдоо жакшы, кыргыз элиме рахмат айтам. Абдан эле колдоо жакшы да, ушундай. Бул негизи эле мындай кичинекей эле нерсе, чындап келгенде көп деле көңүл бура турган нерсе эмес, бирок ошондо деле баягы ушунча адам чогулуп, ушунча колдоо көрсөтүп, негизинен эле мындай анчалыкка жетет экен билген эмесмин да мен, чынымды айтсам. Сизге арыз жазуунун эмне себеп болду? Эмне үчүн менин имаратыма кирет деп айтты, же эмне кол көтөрдүңүзбү, же уруштуңузбу бирөө менен? Ошол мен негизи эле баягы неме менен барып, аябай толкундануу менен барып, ошол материалдар менен мындай жакшы неметкенден таанышкан жокмун да, чынымды айтсамчы. Негизинен эле мен билгеним боюнча, түшүнгөнүм боюнча ошол ачык эле сүйлөшөлү да, мен баарын эле билем, эмнеге жазганын да билем. Баягы кичинекей кызды ортого салып, чоң компанияда кичинекей кызды ортого салып, анан менин үстүмөн заявление жаздырыптыр да. Ошол себептен ошол кызга сөз тийгиздирбеш үчүн, ошол кыздын немесин эметпеш үчүн мен ушул нерсе жөнүндө көп сүйлөшкүм келбейт да, чынымды айтсамчы. Негизинен баягы эми арыз жазышкан да үстүмөнчү. Ошол күндө, бул күндө бүттүбү ал ишиңиз? Ооба, буюрса бүттү болуш керек. Не сахар программасы менен барып калганыңызда акча беришип, пара берген учурлар болду эле. Эрулан эми кетип калчу, ушул акчаңды алып бери, бизде оокатыбызды кылайык деген күндөр болсо керек, э? Башында болчу. Долбоор жаңы башталып атканда биздин адамдар ошондой нерсеге көнгөн экен, баягы акча берип бүтүргөнгөчү. Кийинчерээк азыркы маалда эл түшүндү да. Эруланга акча беришин кажет жок экенин түшүндү. Акыркы көп күндөрдөн бери мындай неме деле болуп элек. Бирөөлөр келип мага акча берип деле көрө элек, чынымды айтсамчы. Берсе деле алмамыз деп туурабы? Жок, ошол бергенде деле албаганыма жанагындай немелер чыгып атат да. Мен Инстаграмыма, баракчама кирсеңер угасыңар мен жөнүндө элдин оюнчу. Ошол сатуучулардын, бизнесмендердин баары эле айтат. Эрулан акча албайт. Абайлаш керек Эруландан деп. Ошол бул баягы элдин үнү ошондой таралат да. Эгер мен ага чейин акча алып жүргөн болсом, анда андай нерселер мен жөнүндө айтылмаган эмес. Мен балыгым буюрса даяр. 10 мүнөт маринад болуп турсун да. Негизи эле ушул программаңыз менен региондорду кыдыруу максатыңыз барбы? Нарын областына барып келсем, Нарында бир эле жер бар эмес да, ал жерде да толтура ишканалар бар, толтура деген ашканалар бар дегендей. Ошол аябай мага аябай неме болуп атат да, элдер көп Кыргызстандын көп жерлеринен жазат магачы, келип кетсеңер жакшы болмок, бул жерде мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп, анан ошолорго жетишпегендигиме баягы немемин да. Эми канчалык неметсем да жетишпейм да, чынымды айтсам, көп жергечи. Канчалык аракет кылсам дагычы, анткени иш чындап эле оор. Билинбеген менен мындай ден соолук талат, нерв талат. Ушундай жаман терс жактары ошол да, ден соолук менен нерв талат да, ошол себептен эми аракет кылабыз. Бүт эле бул жылдын аягына чейин мен Кыргызстанды кыдырып келейин деген ойлорум бар. Буюрса, анан көрөсүз. Ооба, анан мисалы үчүн Не сахар программасы биздин бир турак жайга келип калды деп коелу. Ошол үйдүн ээси кандай өзүн алып жүрүш керек мына? Сиз сунуштаңызчы, мисалы үчүн жакында мен силерге баратам. Кандай кабыл алыш керек сизди? Мейли просрочкасы бар, убактысынан мүнөтүнөн өтүп кетиптир, мындай кээ бир адамдар өзүнүн алып жүрүүсүн билбей жатпайбы, коркуп, качышып, бири-бирине телефондорду беришип, сүйлөшүп коесузбу? Ошол адам өзүн кандай алып жүрүш керек? Мындай коркпогула менден деген бир айтып коңузчу оюңузду. Менен коркпогула, мен силерди жебеймин.
Жок, мен жебейм, бирок мен болгон ошондо деле текшерген. баягы текшергенден кийин көп бизнесмендердин коркунч нерсеси бул акча табууда. Мен съемка кылып кеткенден кийин, эгер ошол жер начар болсо, ал жердин содасы кыйла эле түшөт да. Ошол себептен анан кийин айтып кетер жерим, мени күтпөй эле Нисахар келет экен, же болбосо ушундай Нисахар деген долбоор бар экен дебей эле бүгүн эле азыр мисалы мен көрүп отурган болсоңор, азыр эле ошол жерлерди оңдоп, өз элиңерди уулабай, жууп тазалап, аракет кылсаңар эле, мен жакшыны жакшы деп эле айтам. Мен эч качан жакшы турган жерди келтирип жамандай албайм. Анткени менин артымда 2 камера бар. Мен жамандагым келген балда да жамандай албайм да. Ошол себептен жакшынакай карасаңар эле баары жакшы болот. Ошол айтып кетем. Көбүнчө сизде эмне зээниңиз кейдирет мына барып көргөндө? Мага зээним кейген нерсеси бул кыргыз өзүнүн өзү улуп аткан да. Мурун айтышчу эмес беле, Китай улуп атат, анан кийин башка жерлерден мындай нерселер келип атат, андай мындай. Азыр болсо кыргызды улуп атат да. Биз өзүбүздү улуп атабыз да. Мисалы, ошол эле печенье саткан киши ойлойт да, эми печенье, просрочка печеньелер сатып ем, башка бирөөнүн балдары жейт, менин балдарым жебейт. Анткени менин балдарыма өзүнчө билгенмен алып берем депчи. Ошондой эле мисалы башка эле тамак аш жасаган киши ошондой эле ой менен менин балдарым жебейт, муну башка бирөөнүн балдары жейт деген нерсени сатып атат. Бирок ошондо бул печенье саткан адам менен бул адамдын бала чакасы бири-биринин нерсесин жеп атат да. Ушул баягы цепти үзүш керек да. Ушул чын жерди үзгөндөн кийин анан кийин биз баягы негизи эле өзүңүн элиңди ойлошуң керек да. Ар дайым ойлоп жүрүш керек. Анан калп патриот болбой мындай кыргызча сүйлөө, анан тигиндей мындай, анан кийин кыргыз качан ушунча эле дебей мындай бүгүн анан бирөөгө айтпай өзүбүз ичибизден оңолушубуз керек да. Биринчи оңолууну өзүбүздөн баштасак, өзүбүздөн башташыбыз. башкадан суранбай. Биздин маринад болуп калды окшойт. Жүрүңүз эми ысык мешке салабызбы буну? Отко салабыз. Деңиз, мен алайынбы? Жок, жүрүңүз. Ошондой деңиз. Негизи өзүңүз кандай тамактарды жактырасыз? Кайсы тамакты көбүрөөк жасатасыз үйүңүзгө, апаңызга? Апам менен акыркы маалдарда көптөө жолукпай калдык. Негизинен эмени жакшы көрөм? Чечевичный суп, пельмень. Көп деле мындай тамакка неме эмесмин, бирок Ылгабайсыз? Ылгабайм, жей берем, жакшы неметсе. Апаңыз менен көптөн бери эмнеге кезикпей калдыңыз? Айылдабы? Убакыт жок, апам ата-энем менен шаарда. Бирок жумушка байланыштуу мен ата-энем да иштейт. Жолугуша албайбыз өзүм дагы. Канча бир туугансыздар? Эжем бар. Көздөбүз. Ошо. Бул канча мүнөт убакыт керек? Ошон чынымды айтсам, сизге ачыгын айтайын, айта албайм. Азыр бышканды жараша байкайбыз да. Бардыгына кызык болсо керек, Эрлан мырза бош убактысын кантип өткөрөт деп? Бош убакыт көп деле болбойт менде. Телевизор көргөндө жакшы көрчүм, кинолорду көргөндө аркылык маалдарда ага деле көп көңүл бурулбай калды. Бирок болушунча баягы бир аз бош убакыт бар болсо досторум менен өткөргөнгө аракет кылам. Эми 3 жыл болду да Нисахар долбоорум бар болгонуна. 2 жылдай болду го дейм, таптакыр убакыт жок. Адам өз деле сейилдеш керек экен, эс алыш керек экен. Ошол себептен досторум менен көбүнчө өткөргөнгө аракет кылам да. Долбооруңуздун максаты эмнеде? Ушул долбоор менен эмнени көрсөткүңүз келет, эмнени айткыңыз келет? Кыргызстанга бир аз болсо да оңолуу келишин каалайм да. Бир аз болсо да ошо аракет кылып атам, салып атам. Буюрса баары жакшы болот. Кызыктуу бир окуяларга чалыктыңыз беле ушул программа тартып жүрүп? Кызыктуу окуяларгабы? Чалыксам эле керек, бирок көбүнү эсимде жок да. Көп болгон андай нерселер. Кайсы бир жерди текшерүүгө барам деп айтсаңыз, ошол күн 3 күн бою жабылып туруптурбу? Мен ойлойм ошол кызыктуу бир окуя болсо. Бул андай жерлер көп. Ал бирөөсү эле андай жерлер көп. Мен Нарынга барганда мага анан кийинчерээк айтышты, казарманга чейин тазалана баштаптыр да. Казарманга чейин барышат экен деп ойлошкон окшойт менимчи. Мен баягы негизи ошондой болчу. Негизинен биз Нарынга да барышыбыз керек эмес болчу. Мен балыкчыга конокко чакырып, анан кийин ошондон ары ошончо барып аткандан кийин баягы андан ары дагы барып Нарынга да барып кире кетели да. Анан уже Нарынга жеткенден кийин анан эми ушунча болду, Караколго деле бара кетели да. Анан Караколго баргам да. Ушунча болду, анан Чолпон Атага тиге келип жатсызбы? Жок, бул мындай болду да.
Биз негизи 2 күнгө эле 3 күнгө эле кеткенбиз, анан ошол убакытты баягы аябай туура пайдаланып, андан кийин бер жака келатканда мисалы дагы чолпон ата токтоп балыкчыга токтой турган болуп калсак, анда убакыт көп кетип калмак да. Бир программаны жасоого канча убакыт керек сиздерге? Ар кандай кээ бир программалар бар. 1 ай 2 жума алат да. Аябай неметип, бүт просчитывать этип, бүт баарын карап туруп анан жасайбыз. Кээ бирлер туруп туруп эле баскеттик болуп туруп эле чыгып кетет да. Анан ошол баскеттик мындай ойлонбогон жерден болгон программалар просмотрлар көбүрөөк болот да. Мындай даярданып, кыйналып неметсең, ал просмотр аз болуп калат. Жок. Негизи каармандарды кантип издейсиздер? Элдин үнү менен бизге эл ар дайым кайрылып турат. Мен WhatsApp номерим ачык, Instagram ачык, Facebookка жазышат. Анан ошол жерден баягы неме кылып карап, кайсынысы оорураак болсо ошол маалда, ошол съемка болгон күнү кайсынысы баягы актуальныйраак, оорураак нерсе болсо ошого барабыз да. Ошол съемка маалында биз каяка барат экенибиз көбүнчө ошондой маалда чечилет да. Коркпойсузбу, сизге мындай коркутуулар болду эле ишкерлер тарабынан? Жок. Башында бир эң башында 2-3 ай болуп калганда, Нисахар долбоору башталганда немелер болгон. Ошол сыяктуу Instagramга жазып, анан WhatsAppка жазып, бирок баягы эгер сен бир нерсени өзгөртүүнү кааласаң, сен ошондой нерсеге даяр болушуң керек да. Анткени бул баягы тарыхтан келаткан нерсе да. Ар дайым сен бир нерсе кылайын деген нерсеңе тоскоол кыла турган адамдар ар дайым болот. Жакшылык кылып атканда да, жамандык кылып атканда да, жакшылык кылып атканда көбүрөөк болот дагы. Демирчилериңиз сизди колдогон инсандар барбы? Элим бар. Эми анча-мынча болсо дагы эл сом акча салып турушат. Мындай көп деле акча таппайбыз, чындап келгендечи. Ошол келген акчалы деле ошол эле Нисахар долбоорун кайра эле ошол бензинине, тамак ашына, региондорго чыккандарына кетет. Анан дагы Lights Creative Group деген бар. Азыр менин партнерлорум ошолор, Нурлан деген досум бар. Негизинен эле ошол Нисахар долбоорунун бүт башка нерселери ошол Lights Creative Group'тун немесинде да, мойнунда да. Меники азыр жалаң эле съемка кылмай, жана элдерге жардам бермей да. Мурун мен бүт өзүм кылчумун, съемкамды өзүм кылчумун, монтажды да карачумун. Азыр ошол нерселерди ошол Нурландын командасы кылат, Lights Creative Group. Нурлан досума рахмат. Калганын мен өзүм кылып берем да. Бир эле ушундай ичканалар текшересиздерби? Кийинки пландарыңыз кандай? Кайсы жактардан текшерүүлөр жүргүзөсүз? Кайсыл жактарга барасыз? Эми баягы бүт эле эл менен неметет, зависит этет. Элимден талап кылса, ошону тартып, ошону көрсөтүп бергенге аракет кылам да менчи. Анан көп суроолор болот. Мен мындай кылып сага жиберсем тартпай койдуңго. Элдин мүнөзү ар кандай болот. Бир адамга бир магазинден просрочка тапкан, мисалы, аябай жаман көрүнөт да. Бир адамга, например, килейген склад тапсаң дагы көп өзүнө илбейт да. Ошол себептен биз баягы айтып кетерим, алдын ала биз силердин немеңердин баарын кабыл алабыз, арыздарыңардын, бирок ошол арыздардын ошол маалда актуальныйын, эң ордун тандап турган ошону съемка кылабыз да. Эрлан мырза сизди жакшырдайт деп угуп калды. Келиңиз, ырдап көрбөйлү, аракет кылып. Жүрүңүзгө, оюңузга кайсылыгы келсе ошону ырдайлы. Мага неме Акбата деген ыр абдан жагат. Мындай сөздөрү, мааниси жакшы да, ошолордунчу. Мен билсем кошулайын, болот. Сиз деле ырдап коңуз анда. Айрымдарга жагат мүмкүн ой жакпаса, мен үчүн ыйык нерсең ой Акбата. Кылымдарды келе жаткан карытып, неге болбойт жакшы салтың ой сактаса. Карап турсаң аксакалдуу адамды, суу куйганда алкап сенин ой балаңды. Өмүрлүү бол, талайлуу болса дага, эл улуу бол деген сөзүң ой жаманбы. Рахмат. Балыңыз да бушуп калды, Буюрса, буш окшойт.
Болду, буюрса. Сервировкабыз да бүттү. Кичине кооздоп койгонго аракет кылдым. Жүргөн да, тияка барып дамдайлы. Келиңиз, эми чогуу дамдап көрөлү бысымыла. Сиз алыңыз. Кана бысымыла. Ай, чынында жумшак болуптур, Жакшы болуптур, мынча дамдап өткөнүн билген эмесмин, чын десем. Эми Кудай буйрса мындан кийин апаңызга үй бүлөңүзгө жасап берет деген ойдомун. Эрлан мырза, биздин көрсөтүү сизге эмнеси менен жакты? Тамак жасабаган баланы тамак жасаттыңар. Көптөн бери жасай элек болчумун, рахмат силерге. Баягы унутпаптырмын. Ошол жана ушул менин жумушум менен аралашып жүрүп, ошол жумушуман бери сууруп чыгарып, мындай бир аз болсо дагы башкача эмоцияларды эметип бергендерге чоң рахмат силердин. Жалпы элдерге каалоо тилектериңиз, кайрылууңуз? Ар дайым эле ушинтип жакшынакай тамак аш болсун силердин үйүңөрдө, жакшылык болсун, бар болгула, бактылуу болгула, жана колдооңорго чоң рахмат айтам. Анткени акыркы маалдарда колдоону айымдан мындай билип, сезип көрүп калдым да. Ошол себептен баарыңарга чоң рахмат. Бар болгула. Достор, биздин бүгүн даам программабыздын коногу баарыбызга белгилүү болгон журналист, блогер жана Нисахар программасынын автору жана алып баруучусу Эрлан Кокулов болду. Анда эмне демекчүбүз? Биздин программабыздан эч кайда алыстабаңыздар, лайк басып жана комментарий калтырууну унутпаңыздар. Аты жөнүм Назира Бердиулова. Көрүшөбүз.